Мен biraz түшүнбөй атам. Мыйзамды биз азыр кабыл алып берсек, 1 январь 27-жылдан баштап күчүнө кирет. Эмне мындай зарылчылык, кандай шашылыш? Балким ушул 2 жылдын ичинде, ровно 2 жылдын ичинде акыбал өзгөрүлүп кетип, кайрадан өзгөртүүгө туура келип калабыз. Эмне себептен андай болуп атат? Мен биринчи жолу көрүп атам, мындай алдын ала мыйзам кабыл алып, анан полкага коюп коюп, күчүнө 2 жылдан кийин кирет. Эмне кереги бар дейм да. Дүйнө өзгөрүп атпайбы күнүгө? Азыркы болуп аткан согуштан кийин кандай финансылык дүйнө өзгөрүлүп кетет? Аны деле айта албайт эч ким. Ошон үчүн мага түшүндүрүп бериңиз, эмне себептен азыр кабыл алган мыйзам 2 жылдан кийин күчүнө кирет? Урматтуу Исхак Абсаматович, сурооңузга рахмат. Тактап айтканда, биз бул Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы 21-жылы чыккан. Ошонун алкагында биз ошол жылдан баштап 22-жылы Улуттук банк жалпы Санарип сомунун концепциясын кабыл алынган. Ошонун алкагында биз тестирлөөнү бүгүнкү күндө өткөзүп жатабыз. Эми мындан нары так ошол ар бир мисалы акча каражаттын которулушу боюнча, иштелиши боюнча, юридикалык, физикалык жактарга, ошондой эле башка чет мамлекетке которуу боюнча мыйзамда жазылган да, урматтуу Исхак Абсаматович. Ошол себептен биз тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизишибиз керек. Эмне үчүн сиз туура суроо бердиңиз, эмне үчүн 2 жылдык мөөнөттө деп? Себеби биз 1-январь 2027-жылда күчүнө кирет деп суранып атабыз. Себеби ошол периодто 2 жылда бизде шу апробацияда тестирлөөгө укук берүү максатында кылып атабыз. Мындан сырткары дагы биз бул негизинен бул Санариптик сомдун негизги максаты бул мындайча айтканда багытталган мамлекеттик акча каражаттын туура багытталышын көзөмөл жүргүзүү боюнча негизги максаты болот. Ошол себептен биз Улуттук банк менен ошондой эле финансы министрлиги менен бирдикте дагы биз иш алып барышыбыз керек. Финансы министрлиги дагы өзүнүн бир эмесин жол бериш үчүн ошо бюджеттик кодекска дагы сунуш киргизип атышат. Сиз айткан түшүнүктүү, аны сиз деле жазып аткан. Тестирлөө мезгил керек, текшериш керек, пилотный керек болсо проекттин жүргүзүш керек бир тармак боюнча. Бирок кабыл алган мыйзам барыбир күчүнө кирбейт да. Мен айтканым бир гана нерсе, кайка шашып атасыңар. 2 жылдын ичинде көп нерсе өзгөрүп кетти. Же эшек өлөт, же падыша өлөт дегендей. Кайка шашып атасыңар деген сөз. Кагазга хорошо полкага коюп койсуңар. Ситуация өзгөрүп кетет да. Это же финансовый рынок, это же он может обвалиться, может укрепиться, может измениться. Цифровой сом эмес, мировая валюта может жок болуп кетиши мүмкүн. Ошого карата мен айтканым эмне зарылчылык түшүнбөй атам да. Ансыз деле силер пилоттук вариантта иштетсеңер болот. Исхак Абсаматович, саламатсызбы? Туура суроону коюп атасыз. Биз бул жерде мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүдө Санарип сом эмне экенин терминде түшүнүгүн гана киргизип атабыз. Определение берип атабыз, терминди киргизип атабыз. Бул терминди түшүнүгү бул 2 жылда буюрса өзгөрбөйт. Цифровой сом эмне экенин мыйзамга кошумча киргизип ал кирбей калгандан мурунча бизде сом деген бар, улуттук валютабыз, наличный, без наличный деген, а бирок Санарип сом эмне экенин эч ким билбейт да. Биз ошол түшүнүктү киргизип атабыз, ал түшүнүк 2 жылда өзгөрбөйт. Төрага, хорошо, мен 2 жылдагы билбей жашай берем. Эмне өзгөрүп кетет, айтыңызчы мага. Сиз билесиз, сиз адиссиз. Ооба. Сиз билишиңиз керек. Бир нерсени ишке ашырыш үчүн жеке пикирим, бул жерде сөзсүз эле президент тапшырма берди деп чуркап барып эле кабыл алыштын андай кылбаш керек. Президент андай тапшырма берген жок да. Ал алдын жылыш керек, киргизиш керек деп айткан. Аны туура чечиш керек да. Күчүнө киргизгиле анда кийинки жылдан баштап. Же балким жана жоопкерчиликти кийинки жылдырсаңар болот. Анда түшүнүктүү болот да. Негизги принциптерди ишке киргизе берсе, ал эми жоопкерчилик боюнча жана штраф бул жерде аны кийинчерээк жылдырсаңар болот да. Мен ошону айтып атам. Бул жерде пакет бир топ мыйзамдарга өзгөртүп атат, туура. Айрым мыйзамдар күчүнө кире берсин деп, ушуну ойлоп көрсөңөр экинчи окууга. Может быть, сиз айткандай жанагы түшүнүк болуш үчүн мыйзам күчүнө кириш керек да. Ал эми жоопкерчиликте же айрым эрежелерди 27-ге жылдырса болот да. Рахмат.